Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Назарыңыздарда адамзат көрсөтүүсү сиздер менен мен Талгатбек Эркинбек уулу. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу ата-энелер. Бүгүн биз сиздер менен дагы бир жакшы самал аркылуу байланышып отурабыз. Быйылкы 2020-жыл улуу урматтуу ажообуз тарабынан белгиленгендей, аймактарды өнүктүрүү жана балдарды колдоо жылына байланыштуу жана ар бир ата-эненин зарыл болгон милдети бала тарбиялоо болгондуктан бүгүн биз сиздер менен бала тарбиялоонун зарылдыгы, маанилүүлүгү тууралуу кеп кылабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу мусулман бир туугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу бир хадистин биринде айтат: "Иза мата ибн Адам инқата амалуху илля мин саласин." Качан адам дүйнөдөн өткөн болсо, ал бардык амалдарынан үзүлөт. Башкача айтканда, бардык иш аракетинен үзүлөт. Бирок 3 амал бар, ал дүйнөдөн өткөн болсо дагы артынан соогу уланып жетип турат. Хадиске кириштен алдын бир нерсеге көңүл буруңуздар. Ар бир адамдын өзүнүн көптөгөн милдеттери бар. Ошо милдеттердин ичинен бала тарбиялоо деген милдети бул эң маанилүү, эң зарыл. Мисалы, адам намаз окуш керек. Намаз окуу милдети бар. Адам орозо кармоо керек, ажылыкка баруу керек. Мына ушул милдеттери, мисалы, намазды 5 убакыт намазга 5 гана жарым саат гана убакыт кетиши мүмкүн, же 1 саат убакыт кетиши мүмкүн. Бирок бул да бүтөт. Орозого 1 жылда 1 ай эле орозо тутушу мүмкүн. Бирок бул да бүтөт. Ажылык өмүрүнө 1 жолу ажылык кылат, бирок бул да бүтөт. Бирок бул бала тарбиялоо көп узак убакытты талап кыла турган адамдын эң зарыл болгон бир милдет экен. Жогорку хадисте кайта турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адам дүйнөдөн өткөн болсо, бала чакасынан, тууган уругунан, ата-энесинен, иштеген жумушунан, бардыгынан үзүлөт, кылган ибадатынан бардыгынан үзүлөт. Бирок 3 амал бар, ал 3 амалынан дүйнөдөн өткөн болсо дагы артынан соогу уланып жетип турат. Биринчиси садакатын жария. Уланып тура турган, агып тура турган бир садака кылуу. Бир жол салып койду, же суу чыгарып койду, же мектеп, садик, бала бакча, же мечит салып койду. Дүйнөдөн өткөн болсо дагы кылып койгон жакшы садакасы элге, жерге пайдасы тийип турган болсо, артынан соогу жетип турат. Экинчиси илмин юнтафау бихи. Пайдалуу илим калтырса. Жакшы шакирт калтырып кетти, жакшы окуучу калтырып кетти, элге, жерге, коомго пайдасы тие турган, же бир жакшы элге, коомчулукка тие турган, пайдасы тие турган бир жакшы китеп калтырып жазып кетти. Анда инсан дүйнөдөн өткөн болсо дагы артынан ушу кылган жакшылыгынын соогу жетип турат. Жана валадин салихин яд'улаху. Жакшы, салих, тарбиялуу перзент калтырып кетсе. Дүйнөдөн өткөн болсо дагы артынан дуа кылып турса соогу жетип турат. Демек хадисте ар бир адам эле садака жария кыла албашы мүмкүн. Ар кимде мүмкүнчүлүгү жетпейт. Жана ар бир адам эле илимдүү, билимдүү болбошу мүмкүн. Илимге, билимге мүмкүнчүлүгү убактысы жетпеши мүмкүн. Бирок ар бир адамдын баласы болот. Ар бир адам үй бүлө курат. Ар бир адам балалуу болот. Ошол баланын тарбиясы менен ар бир адам алек болуусу зарыл. Тарбия деген эмне? Тарбия бул адам баласынын түйүлүктөн баштап, түйүлүктө пайда болгондон баштап адам болуп жетилгенге чейин, инсан болуп жетилип толук калыптанганга чейинки ата-эненин ар бир көрсөтүп берген иш аракети мына ушул тарбия болуп эсептелет. Уламалар айтышат, бала бир дарак сымал. Ал даракка көңүл буруу керек. Убагында суусун берүү керек, асын жумшартып туруу керек, керектүү бутагы бар, керексиз бутагы бар, керексиз бутагын алуу керек. Кыскасы айтканда мээнет кылуу керек. Бала дагы ушул сымал. Балага дагы тарбия берүү үчүн ага көңүл буруу керек. Ага мээнет кылуу керек. Эгерде даракка көңүл бурбай койсоңуз, анда ал каалаган формада чоңоюп калат. Эгерде сиз көңүл буруп, ага маани берген болсоңуз, сиз ойлогон формада чоңоет. Балага дагы дал ушул сымал көңүл бурсаңыз, сиз ойлогондой
сиз каалагандай бала болуп жетилет. Эгерде сиз көңүл бурбай койсоңуз, таштап койсоңуз, тарбиясы менен алек болбосоңуз, анда ал каалаган формада чоңоюп калат. Анан кичинекейинде эле жакшы эле чоңойгондо эле башкача болуп калат экен деген ата-энелер бар. Буга ким күнөөлүү? Ар бир ата-эне өзү күнөө болот. Ар бир ата-эненин балага болгон мээрими, балага болгон сүйүүсү, балага болгон мухаббаты бул табияттан. Кудай Таала анын ар бир инсандын табиятына жайгаштырган. Балага айтпаса деле кам көрөт. Балага айтпаса деле ага мээримдүү болот. Баланы жакшы көрөт. Бирок баланын табиятында ата-энеге болгон мээрим, ата-энеге болгон сүйүү табиятына жок. Эгерде ата-эне балага жакшы көңүл буруп, жакшы тарбиясын берсе, ата-энеге болгон баланын мээрими, сүйүүсү пайда болот. Эгерде тарбия бербесе, көңүл бурбаса, анда ата-энесин бала сыйлабай коюшу, карабай коюшу, урматтабай коюшу толук ыктымал. Ошондуктан Кур'ан-ы Каримде ата-энеңди сыйла, баланы ошондуктан Кур'ан-ы Каримде балага камкөр, баланы сыйла, баланы урматта деген сыяктуу бир дагы аят жок. Болгону мурас бөлүштүрүүдө Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Астагфиру билlah, юсикумуллаху фи ауладикум лиззакари мислу хаззил унсаяйн. Аллах силерге балдарыңа тууралуу да көргөзмө берет. Алуучу эркек бала эки кыздын барабарына алат. Болгону мына ушул гана аят келет балага кам көрүү тууралуу. Башка жерде балага кам көрүү тууралуу, баланы урматтап сыйлоо тууралуу бир дагы жерде аят келбейт. Анткени ар бир ата-эненин табиятына балага болгон сүйүү, балага болгон урмат, балага болгон мээрим табиятына жайгаштырган. Табиятында болгон нерсени инсан кылса, буга эч кандай сооп дагы эч кандай күнөө жок. Мисалы, үшүп кетсе, жылуу кийинсе адам, же ысып кетсе, жука кийинсе, бул үчүн эч кандай сооп дагы, бул үчүн эч кандай күнөө дагы жок. Болгону табиятындагы болгон нерсени гана аткарды. Ал эми ата-энеге болгон мээрим, ата-энеге болгон урматы бул баланын табиятында жок болгондуктан, эгерде жакшы тарбия берсе, ата-энесин урматтап сыйлайт. Эгерде жакшы тарбия бербесе, көңүл бурбаса, анда ата-энесин урматтап сыйлабай коюшу толук ыктымал. Ошондуктан Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала ата-энени сыйла, ата-энени урматта, ата-энеге кам көр, ата-энеге мээримдүүлүк канатыңды жайгын, ага жеркибегин, жаман сөз айтпагын, жада калса уф деген сөз айтпагын деп Аллах Таала көптөгөн жерде Кур'ан-ы Каримде балага кайрылар. Ошондуктан шариатта бала ата-энени сыйлоо бул таклиф, бул сунуш болот. Эгерде жакшы урматтаса, сыйласа ата-энени, анда улуу соопко жетишет. Эгер сыйлабаса, урматтабаса, карабаса, көңүл бурбаса ата-энеге, анда чоң күнөө болуп эсептелет. Ошондуктан бала тарбиялоодо ата-эненин ролу өтө чоң. Укба бин Абу Суфьян өзүнүн баласын тарбия берүүчү балага, тарбия берүүчү мугалимге тапшырып жатып айтты: "Сен менин балама тарбия берүүдөн эң алгачкы кыла турган ишиң бул өзүңдү өзүң түздөөң. Өзүңдү өзүң түздөөң. Анткени бала сенин көз карашыңа байланыштуу. Сен жакшы деп билген нерсени жакшы деп билет, сен жаман деп билген нерсени жаман деп билет. Ошондуктан балама тарбия берүүчүдөн алдын эң биринчи сен өзүңдү түздөгүн" дейт. Дал ушул сымал бала үчүн эң кумир тарбия берүүчү бул ата-эне. Эгерде ата-эне балага тарбия берип жатканда эң алгач өзүн түздөөсө, балага толук тарбия бере албайт. Ошондуктан тарбия берип жатканда ар бир ата-эне эң алгач өзүн түздөө керек. Анткени сиздин көз карашыңыз менен баланын көз карашы байланган. Сиз жакшы деп билген нерсени жакшы деп билет, сиз жаман деп билген нерсени жаман деп билет. Сиз мисалы тамеки чегип аткан болсоңуз, балаңа тамеки чекпеген балам деп айтсаңыз, бул тарбия болбойт. Сиз биринчи өзүңүз оңдоңуз, өзүңүздү өзүңүз түздөөңүз, андан кийин балага тарбия бериңиз. Ошондуктан кыргызыбызда жакшы кеп бар: ата көргөн ок жонот, эне көргөн тон бычат дейт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, ар бириңиздер бала тарбиялоодо көңүл буруңуздар. Бала тарбиялоодо эң алгач исламий, ыйманий жактан тарбия берүү керек. Андан кийин илим билим, акылий тарбия, андан кийин ижтимаий, коомчулук тарбия, психологиялык тарбия жана башка тарбиянын түрлөрү бар. Бул тууралуу алдыңкы эфирлерде айтып өтөбүз. Анда эмесе бүгүнкү көрсөтүүбүз ушу менен жыйынтыкталат.
Кудай таала баарыбыздын иштерибизде ийгилик, тапкандарыбызда береке берсин. Элибизге, жерибизге, мамлекетибизге тынчтык, амандык, ынтымак, биримдик берсин. Ар кандай кысык, бале, афаттардан, оорулардан Кудай сактаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.